Туугандар, сигнализация тема бүгүн. Сигнализацияда туугандар мына көрүп турганыңардай сигнализация, центральный замок, автозавод бири-биринен бир аз эле айырма болот. Буга чейин центральный замок, дистанционный центральный замок жөнүндө сабак болгон болсо, бул сабакта сигнализация. Центральный замок маселеси сигнализацияда дагы ошондой эле иштейт. Бул жерде 6 зым ошондой эле подключение болот. Ага токтолбойбуз. Андан калган буюмдарына токтолуп кетебиз. Андыктан вообще сигнализацияда эмне устроены? Мына бул карай болуп турган нерсе сигнализациянын мээси. Ушул мээде өзү полный программа устроены болот дагы. Эшик ачык болуп калса чыйылдайт, чала жабылып калса чыйылдайт, эшигин ачсаң аварийка өзү өчүп жанат. Замокту эшигин пульт менен ачпай жөн ачып замокту ачып жүрсөң чыйылдайт. Же болбосо тура эмес замок ачып алсаң эшикти бузуп туруп машина өтө албай калат. Ошо полный система ушунун ичине программалаштырылган. Мына ушул главный процессорду кармап турган, системалашкан, мындай айтканда сигнализациянын мээси болуп эсептелет. Андан кийин бул валет кнопка, именно пульту жоголуп кетсе, ушунун жардамы менен пульту жазылат. Программа процессте мынча жолу басыш керек, мынча жолу мындай кылыш керек деп өзү көрсөтүлөт, ошо менен программа болот. Бул болсо светодиодка, бул торпедага коюлат да, сигнализация машинада сигнализация орнотулган деген белги берип турат. Бул болсо сенсорный кнопка, сенсорный датчик. Бул дегени машинанын темирине орнотулат дагы. Машинанын темирине стук болгондо же кандайдыр бир удар болгондо же темир кыймылдаганда ошо мезгилде бул сезет дагы, машинага бирөө тийип атат деген блогго команда берип турат. Булар көрүп турганыңарда иштекирлер менен эле сайрат. Ошол себептен бул эч кандай зымга уланбайт. Андан кийин зым менен улана турган бөлүгү мына ушул бөлүктөр. Бир четтен тааныштырып кете берсем, эң эле алгач минус жана плюс, обычный эле аккумулятор, бардык эле электронный буюмдар плюс-минус менен иштегендей, сигнализацияда электронный буюм прямой плюс, прямой минус уланат. Андан кийин кайсыл жерге улайбыз десе, минусту дагы, плюсту дагы независимый эч бир буюмга кетип аткан эмес, балким прямой от аккумулятор келген питанияга улайбыз. Мисалы, группа контакттын артына келген силовой питанияга уласаңар болот, аккумулятордун өзүнө уласаңар болот. Силовой питаниялардан плюс алабыз. Туугандар, массаны корпустан алганга аракет кылабыз, себеби корпуста дайыма күчтүү масса болот. Демек андан кийинки зымдар бул грум. Бул жерде дагы бир грум. Экөө поворотниктер, гитаранын түгүнөн оңго жана солго жагылган поворотниктерге уланат. Аны замокту ачып, поворот солго жагып, оңго жагып, астынан зымдардан кайсылардан маркет этип атат, ошондон табып уласак болот. Эки оңго солго поворот улап туруп, экөөнү одновременно жандырганда аварийкага айланат. Сигнализация эки гром оңго солго уланат дагы, экөөнү өзү бир убакытта жандырат. Эгерде поворот жаксаңар, бири-бирине независимый ичинде диоддор болгондуктан оңго солго жакканда бири-бирине помех бербейт. Андан кийинки мына розовый зым бул сирена. Машинага бирөө тийгенде бая чыйылдап үн чыгарган атай сигнализациянын колонкасы. Бул колонкага бир эле зым чыгат дагы, корпусун өзүнүн корпусуна эле берип коет. Мындай айтканда, ошо эң жакын жердеги массага беребиз. Андан кийинки бул жерде жашыл зым. Жашыл зым бул багажда пульт менен ачканда же болбосо электронный кнопкасы бар машиналарда ошолорго уланат. Эгер машинаңыздын багажы ачкыч менен же трос менен ачыла турган болсо, ал машиналарда мындай функция жок. Электронный кнопкасы бар, либо салондо же пультта электрондой ача турган функциясы бар машиналарга гана мына ушул жашыл зымды именно кнопканы басып, багажды ача турган кнопканы табабыз. Ошол кнопканын аркасында эки зым бар. Бирине плюс келет, экинчисин басканда, кнопканы басканда экинчисине плюс багажга кетет. Мына ошол багажга кете турган зымга ушул жашылды улайбыз. Буну багаждын пульттагы багаждын кнопкасын басып кармаганда, мына плюс чыгат дагы багаждын кнопкасын ачат. Андан кийинки зымыбыз бул сары, оранжевый зым. Тормозной лягушкага уланат. Тормозной лягушканын штекерине 2 штекерлүү, ана 4 штекерлүү болот. 4 штекерлүү бул автоматтарда болот дагы. 2 плюс, 2 выход болот. Бир выход арканкы стопко кетет, бир выход коробканын селекторуна кетет. Биз именно тормозго кеткен жагын улайбыз. Тормоз тепкенде бул оранжевый зымдан плюс
кириш керек сигнализацияга. Ошо кирген мезгилде машинанын эшиктерин култайт. Андан кийин мына белый АСС деп турганыбыз бул өтө важный провод. Сигнализацияда бузунду улабасаңар, машинанын замогун ачканда сигнализация өчпөйт дагы, машина айдап баратканда кандайдыр бир сигнализация иштеп кетиши мүмкүн. Ошол себептен бул АСС уланат. Бул биринчиден сигнализацияны замокту ачканда өчүрөт, же болбосо машинанын эшигин бирөө мажбурлап ачып алган болсо, замокту ачканда машинаны бирөө урдап атат деген катуу бир белги берет. Ошол себептен АСС милдеттүү түрдө через замок коюлат. То есть замокту ачканда bir kontaktan plus пайда болгон контактка уланат. Через замок питание берилет. Андан кийинки көк провод. Көк проводдагы өтө чоң рол ойнойт. Бул көк провод лягушка, эшиктердин лягушкасы. Эшикти ачканда таблода эшик ачылды деген сүрөт жанат. Мына ошол сигнализацияда өтө чоң рол ойнойт. Эгерде бул лягушканы улабасаңыздар, машинаны сигнализацияны улап бүткөндөн кийин эшигин ачып, ачкыч ичинде калып жаап койсоңор, машина култанып калат. Бул дегени машина эшигин ачылып жабылганын сигнализация сезбей калат. Ошондуктан эски машиналарга коюп атканда бардык эшиктердин лягушкалары иштеп атабы, жакшылап маани бересиздер. Ансыз машина ичинде ачкыч калганда дагы култанып кала берет. Ошол себептен лягушка милдеттүү түрдө уланат. Бул көк зым. Сигнализация мына ушундай монтаж болот тугандар. Бул жерде бир зым калып калыптыр. Бул жакта желтый зым. Желтый зым байкап турганыңарда эле антиугонный система. Антиугонный система бул качан машинаны бирөө мажбурлап ачып алганда, же болбосо машинаны туура эмес ачылганда, машинаны аварийный режимге түшүрөт дагы, машинаны угон болуп атат деп блокировка кылат. Эми блокировканы кандай кылат? Блокировка кылганда бул бензонасостун плюсовойуна, же болбосо именно искра берген катушканы плюсовойуна койсо болот. Ошол именно замокту ачканда плюс замоктон баштап плюска гина көрүп турасыңар. Бул жерде мынакей кайчып турган жерде ушундан туура кетип бул коммутаторго кетиш керек эле. Ортосунан кыркып туруп замоктогуну реленин 30 жана 87 контакттары, эки жашыл. 30 контакттан киргизип туруп, кайра 87 чыгарып бобинага берип коет. Релен управлениянын бир контагы плюска берет, экинчи контагына мына желтыйдан минус келет. Ошол мезгилде бирөө мажбурлап ачып алганда, бул желтыйдан минус келет дагы, реле кошуп 30-ду 87-ге ыргытып берет, 87 атан үзүлүп калат. Ошондо мо желтый минус тээп калат. Бул эми көп машиналарга не советую, потому что эмне үчүн? Бул турган реле өтө арзан реле. Ал негизи кандайдыр убакыт иштегенден кийин өзүнөн өзү отказ берип калышы мүмкүн. Машина аварийный режимге түшпөй деле машина от албай калышы мүмкүн. Болбосо машина ар кыл жерде болушу мүмкүн. Ошол себептен машина көчөдө калып калышы мүмкүн. Мен сигнализация коюп бергенде ээсинен сурайм. Эгерде сигнализацияда антиугонный система коюп бер десе, мен муну коюп берем, бирок бул реле ордуна комплегинде келген арзан реле эмес, оригинал реле алып туруп, ошол релени монтаж кылып берем. Силер дагы эгер антиугонный коюп бер десе, оригинал реле колдонушуңарды совет берем. Себеби бул реле көпкө жетпейт. Мына ушундай сигнализация оп-оңой монтаж болот. Бунун практический установкасын дагы тартып киргизебиз.